Mına bu жерде урматтуу мэрлер отурасыздар, акимдер отурасыздар, башка мамлекеттик органдар отурасыздар. Так, ушул мэрлер менен акимдерге айрыкча башка мамлекеттик органдар жетекчилерин айтып коюп берди. Мэрлер кандай иштешет? Мэр эмнени көрүш керек, эмнени көрбөш керек? Так. Мени урматтуу президентибиз айтты, элди чогултуп, жетекчилер чогултуп ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алсынчы деп. Мына Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы, туруп коюңуз. Мына. Ушул Ош шаарынын мэринен үлгү алсын. Söz менен айтып эмес, мына үлгүнү өзүңөр алып атасыңар, көрүп атасыңар. Саат канчада турат? Канчада иштейт? Кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде Жеңишбек Токторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейчи, Ош шаарынын элдери эмне болот экен? Эч ким бербейт. Ызылдашат баары. Жок, бул мэр дагы иштеп берсин, жарым жыл, 1 жыл, 2 жыл иштеп берсин деп ызылдашат. Отура беребиз. Мен наглядный примерди айттым. Мына ушуну көрсөтүп койчу деп президент айтты. Башка мамлекеттик органдарга, башка мэрлерге. Кана мэрмин дегенде тургачы ордуңуздарда. Ким мэр бар? Кайсы мэрлер бар? Өзгөн шаарынын мэри, Ноокат шаарынын мэри жана Кара Суу шаарынын мэри. Мына Токторбаев иштеген ишин көрүп атасыңар? Я. Үлгү алып атасыңарбы, айтасыңар? Алып атасыңарбы? Бирок бирөөңөр да эртең менен саат 5'te туруп алып туруп иштегендерди көрөлү. Эмне үчүн үлгү албайсың?